Кыргызстандагы тамак аш лабораторияларында масштабтуу модернизация жүрүп, жабдуулар жаңыланууда. Алардын арасынан Бишкек жана Ош шаарындагы ветеринардык диагностика жана экспертиза борборлоруна өзгөчө маани берилүүдө. Заманбап жабдуулардын жардамы менен бул эки борбор тең. Бажы Союзунун тамак аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндөгү 021 техникалык регламентинин талаптарын толук аткарууга мүмкүнчүлүк алды. Бирок кызматкерлердин жаңы жабдууларды анализдерди жүргүзүүгө билимдери жетишпейт. Өткөн жылдан тарта Герман эл аралык кызматташтык коому лаборатория кызматкерлери үчүн атайын практикалык окутууларды өткөрүүдө. Имараттарды жаңылоо, жаңы жабдууларды орнотуу жана кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу менен гана иш бүтүп калбайт. Кийинки кадам метеорология жана стандартташтыруу борборунан аккредитациядан өтүү. Герман эл аралык кызматташтык коому өлкөдөгү тамак аш продукциясын өндүргөн ишканаларга да колдоо көрсөтүүдө. Учурда коом тарабынан мындай ишканаларда ХАСП системасынын стандарттарын кантип киргизүү керектигин чагылдырган окутуучу видео материалдар даярдалууда. В прошлом году мы начали обучение, приехали с лаборатории. Өткөн жылы биз окутууларды баштадык. Атайын аккредитациядан өткөн Москвадагы тамак аш лабораториясынын эксперттери келишти. Алар биздеги лабораториянын кызматкерлери менен бир жума бою иштешип, ар кандай сыноолорду өткөрүштү. Бул теориялык гана окуу эмес. Окуулар практикалык түрдө өтөт. Жабдууларда иштешет. Быйыл дагы кеминде 2 окууну уюштурабыз. Бишкек жана Оштогу ветеринардык лабораторияларда окшош жабдуулар орнотулган. Андыктан кийинки окууну Ошто өткөрөбүз. Өткөн жолкусунда Бишкектеги лабораториянын базасында болуп, Оштогу кызматкерлердин баарын чакырганбыз. Эми Бишкектеги кызматкерлер окуунун экинчи бөлүгүндө Оштон тажрыйбаларын жогорулатышат. Биздин лабораториялардын эксперттеринин айтуусу боюнча, аккредитациядан өткөрүү үчүн кеминде 1 жылдай убакыт кетет экен. Демек, бул окуулар өз убагында өтүп жатат. И вот это обучение, оно очень своевременное. Бишкек жана Ош шаарындагы ветеринардык лабораторияларда эт жана сүт азыктарын сертификациялоого зарыл болгон заманбап жабдуулар орнотулду. Япониялык Shimadzu фирмасы чыгарган жабдууларды россиялык Элемент компаниясы жеткирип, орнотуу менен катар жергиликтүү кызматкерлерди аталган жабдууларда иштөөгө үйрөттү. Ошондой эле Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл федералдык кызматынын адистери тарабынан ветеринардык диагностика борборлорунун кызматкерлери үчүн окутуу болуп өттү. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта өлкөдөгү санитардык ветеринардык лабораториялар каралбай калган. Мамлекет бажы биримдигине кирээр алдында гана бул маселеге көңүл бурулуп, биримдиктин тех регламентине шайкеш келтирүү аракеттери жасала баштаган. Бишкек жана Ош шаарындагы вет лабораторияларда орнотулган жаңа аппараттар Кыргызстанды бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташтыруу максатында Россия тарабынан бөлүнгөн 200 миллион долларлык гранттык каражаттын эсебинен сатылып алынган. Бул жабдуулардын келиши менен вет лабораториялар тех регламенттин бардык шарттарына дал келген анализдерди өткөрүп, сертификация жүргүзө алат. Заманбап жабдыктар бул деген биздин техникалык регламент боюнча ветеринардык сырыоолордун баарын текшеребиз. Этти, сүттү, балды, балыкты, ошонун баарын деген ушул биздин жабдык менен соль тяжелых металлов деп коет, ошонун баарын карайбыз. Бу жерден тех регламент менен толугу менен жол берет да. Это оборудование для элементного анализа. Оно позволяет определять... Бул жабдуу элементтик анализ үчүн тамак аш азыктарынын үлгүлөрүндө курамында свинец, мышьяк, кадмий, ртуть бар же жогун аныктайт. Башка элементтерди да аныктоого мүмкүн, бирок бул 4 элементти Бажы Союзунун техникалык регламентине ылайык аныктоо талап кылынууда. Требуется определять по техническому регламенту таможенного союза. Ветеринардык диагностика борборлорунун кызматкерлерин окутуулар негизинен Бишкекте өтөт. Акшагүл Пахреддинова мындай методикалык окууларга катышуу үчүн Оштон келип кетет. Анын айтымында Түштүк регионалдык ветеринардык лабораторияда да окутуулар жүрсө пайдалуу болмок. Окуу аздык кылат, бул 2-3 күн көп маселени чечишпейт экен. Биз өзүбүз мындай көрдүк өзүбүз. Ошто дагы ушул эле ушундай окшош жабдуулар келген бизге. Ошол биздин жумуш ордубузда окуп үйрөнгөнүбүз дагы деле жакшы болмок. Кызматкерлердин буга чейин мындай жабдууларда иштөө боюнча тажрыйбалары дээрлик болгон эмес. Демек, заманбап жабдууларды жаңыдан өздөштүрүүгө туура келүүдө. В настоящий момент в процессе обучения Окуунун жүрүшүндө кызматкерлер жаңы кошумча билимге ээ болуп, тажрыйба топтоп жатышат. Методикалар боюнча жана микробиология бөлүмүнө орнотула турган жаңы жабдууларды колдонуу боюнча аларга билим талап кылынат жана ар кандай көрсөткүчтөр боюнча билимдерин тереңдетип жатышат. по различным показателям. Биздин могу азыркы лаборатория, ПЦР лаборатория дейт. Бул 2 тармак менен биз иштейбиз. 2 задача менен.
Биринчи задача ГМО, генно модифицированный организм. Жанагы тоюттарда, комбикормдорду жасаганда малдардын ошондо ГМОлор болбош үчүн ошо тоюттарды текшеребиз. Экинчи тармак изилдөө биздики идентификация животных. Идентификация животных продуктов питания дейт. Тамактын бизге жасалган тамак аштын жана эт менен жасалган эмненин этине жасалган. Калбаса эмненин этине жасалган. Продукция келет, жазылган маркировка боюнча уйдун этинен жазылган. Хорошо, башка эттерди издейбиз, башка днктар издейбиз. Барбы жок? Жок болсо, мына точно уйдун менен жазылган, башканыкы жок. Это просто юридический лабораторный подтверждение. Мындан тышкары лабораторияда орнотулган жабдуулар менен техникалык регламенттин талаптарына ылайык пестициддер каралат. Ошондой эле ветеринардык препараттардын калдыктары, гормоналдык препараттардын калдыктары, микротоксиндерди аныктоо мүмкүнчүлүгү бар. Бұл анализатор вольтарампериметрический тайкалап. Мындан биз пищевой продуктыдан, пищевой суулардан токсичный элементтерди текшеребиз. Ал эми бул Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору. Вет лабораториялардан айырмаланып, бул борбордо жаңы жабдуулар орнотулган эмес. Ага ылайык тамак аш коопсуздугунун көрсөткүчтөрүн аныктоо боюнча лабораториялар толук даяр эмес. Бүгүнкү күндө ошо тамак аш коопсуздугу боюнча лабораториялык изилдөө боюнча биз вирусология и микробиология көрсөткүчтөр боюнча биз толук даярбыз. Могу санитарный химический состав деп коебуз, ошонун тамак ашты. Анын биз азыркы күндө лаборатория иштейт, бирок ошол талап бүгүнкү талап боюнча кээ бир аяберлерди аткара албайбыз, себеби ошол биздин аспаптар жок болгондуктан. Биз азыр 50-60% даярбыз химиялык эмеси боюнча, составы боюнча. Микробиология, вирусология боюнча биз 100% даяр. Лаборатория иштеп атат и ошол талаптарды аткарып жатат азыркы күндө. Техникалык регламенттин талаптарын толук аткаруу үчүн борборго жаңы заманбап аппараттар талап кылынат. Бирок бюджеттин тартыштыгынан кымбат жабдууларды сатып алууга мүмкүн болбой жатат. Ага ылайык борбор Евразиялык биримдикте талап кылынган шайкештик декларациясын бере албай келет. Себеби ишкерлер зарыл сертификаттарды бир жерден алууга кызыктар. Мындан улам айрымдары республикалык департаментке кайрылса, калгандары Казакстандагы лабораторияларга кайрылууга аргасыз.